Шарт боюнча бул ымыркайлар Бишкек шаарында төрөлүшү керек эле. Мындай учурлар өзгөчө каттоого алынып, энелер Ордо-Калага жөнөтүлүшөт. Бирок бул ирет айына жетпей толгоо башталгандыктан Каракол шаардык төрөтканада шашылыш операция жасалган. Балдардын бирөөсүнүн беси 1690, 1640, анан 1490. Балдардын беси кичинекей, срок гестация 32 неделя. Учурда 3 эгиздин экөө жасалма жол менен дем алышууда. 27 жылдык төрөткананын тарыхында биринчи жолу 3 эгиз төрөлдү. Аларга муктаж болгон шарттар түзүлгөн. Аппаратура жетиштирилип, азыр күнү деген атайын баракамера жатат болду. Бул экинчиси состояниясы оор аппарат менен дем алып атат. Өзүнүн өпкөсүнө жетилбегендиктен аппараттын жардамы менен дем алып атат. Экинчиси, биринчиси өз алдынча эле дем алып атат. Кислород албайды, ал бияк жакта жатат, көбөйсө. Бул биринчиси, бул үчүнчүсү 1 кило 490, состояниясы оор. Бактылуу ата-эне Майрамбек жана Назира. Учурда бир уулу 2 кызын тарбиялашууда. Бул ирет 3 эгиздүү болобуз деп күтүшкөн дагы эмес. Эми төрөттөн кийин 6 баланын ата-энеси болуп отурушат. Каракол шаарында батир ижаралап жашашкандыктан муктаждыктар жаралат дешет бактылуу ата-эне. Бизге эми квартира берсе жакшы эле болот эле, өзүбүз квартирада турабыз азыр. Шаардачы биякта. Анан 3 балага условия керек да 6 балага. Условия менен бакпаса мындай слабый төрөлдү анан. Ошондой эле жардам сурайт элекпиз. Муктаждыктар болот да эми. Балдар мурун 3 балабыз бар, азыр 3 болду, эми 6 бала болсо анан муктаждык болот, муктаждыктар. Негизинен Каракол шаары эгиздердин мекенине айланды дешет төрөткананын өкүлдөрү. Алардын айтымында эгиздер абдан көп төрөлүшүүдө. Бирок ымыркайлардын көпчүлүгү алсыз, анткени социалдык жашоо, ата-энелердин аз маалымдалганы, каттоого кеч тургандары терс көрүнүшкө себепчи. Эгиздер бизде акыркы жылдары көп төрөлүп атат. Азыркы эле учурда бизде бөлүмдө 3 эгиз бар. Буларды кошкондо 2 эгиздер чоң эле, акыбалдары жакшы, энесинин жанында эми атышат. Буюрса чыгыш керек жакында. Бир топ жыл мурун Түп районунан келген 3 эгиз боюнда бар эне төрөтканага кайрылган. Бирок анын абалына жараша Бишкек шаарына жөнөтүшкөн. Ал эгиздер бүгүнкү күндө чоңоюшуп, ойноп жүрүшкөн учуру. Ал эми Ысык көл облусунун Борборунда биринчи жолу 3 эркек эгиз бала төрөлгөнү Каракол шаарынын тарыхында өзгөчө учур. Аман Бакиров, Нурбек Капаров, Чагылган продакшн студиясы, Каракол шаары.